Мен азыр ушул окуяны Назира сен передачаңа биринчи жолу айтып берип атам. Моорек окуяны эч кимге айткан жок элем. Чыңгыз экөөбүз курсташпыз да. Бирок анда сезимдерди жок болчу. Бирок кыялың жакчу эмес дейт. Кийин түшүнүп айтып атпайбы, сени түшүнүш үчүн сен менен жашаш керек адам дейт да. А менин кайненем менен кайнатам барбайсың университетке, артист болосуң деп кетиришиптир да. Бир дагы аял кишиге катуу кайрылбайт. Чыңгыз биологически таптаза. Экспертиза жүргөн. Биологически таптаза, Чыңгыздан эч нерсе табылган жок. Немка отказ берген. Өзү чакырат ал мени. Өзү чакырат, келсин дейт. Чыңгыз эмес, Дулат мени зордуктаган деп жазам деди. Билинип эле калды. Аябай пландашыптыр. Аудио записьтерибиз бар деп. 8 айбы, мейли 9 айбы, 10 айбы. Акыры чындык жеңет Кудайым буйрса. Аз калды деп. Бияктын соту эч нерсе эмес. Анан тигил дүйнөгө барганда тияктын сотунан абайлашыбыз керек да баарыбыз теңчи. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин каналыбызга кош келипсиздер. Биздин бүгүнкү программабыздын коногу өзгөчө инсан, мээримдүү эне, сүйүктүү жар, көптөгөн кино тасмаларда жана театрда, спектакльдерде көрүп жүргөнсүздөр. Андан тышкары жарнактардан көргөнсүздөр. Кыргыздын кыйын актрисалардын бири, маданияттын мыкты кызматкери Тагаева Элмира айым бүгүн биздин студиябыздын коногу. Замандаштар, өзүңүздөр билгендей, Элмира айым биздин сүйүктүү, калың журтка таанымал болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, артисти Чыңгыз Мамаевдин жубайы. Азыркы учурда өзүңүздөр соц тармактардан көрүп келесиздер. Сот процесстери жүрүп жатат. Деги эле азыркы учурдагы абалы кандай? Кудай буйрса ушул жылдын отурлай жакшы жаңылык угабыз деген суроолорубузга жооп бериш үчүн атайын эжекемди чакырып отурам. Котман күн. Чоң рахмат ушул биздин берүүбүзгө келип, маек куруп берүүгө макулдугуңуз бергениңиз үчүн. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолугум Кудайга шүгүр. Басып жүрөм, иштеп атам, балдарымды багып атам. Ошо, анан Чыңгыздын да жумуштары менен алектенип жүрөм. Шүгүр. Алгач эле маегибизди мен жакшы бир маектен анан суроодон баштасак деп ойлойм да. Чыңгыз Мамаев менен таанышкан күнүңүз эсиңиздеби? Ал кайсыл жыл эле, кайсы мезгил дегендей? Албетте. Чыңгыз экөөбүз курсташпыз да. Чыңгыз экөөбүз багы студенттик кезде ошо мектепти бүтүп келип эле, алда ошо актерский курска келип калды. Мен дагы барып экөөбүз бир группада болуп калдык. Анан кийин баягы нарындан болгон болуп, мен Жумгалдан болгон болуп таанышып, анан ошо курстан баягы биринчи курстан эле өзү кийин айтат да. Биринчи курстан эле ошо тип карап калчумун дейт да. Бирок анда сезимдерди жок болчу. Бирок кыялың жакчу эмес дейт. Кыялыңыз чоңураак беле. Анан кийин эме деп коет. Баягы мен кийин ошо кичине эметтим го дейм да. Башында ошо аябай тарсылдаган, сап-сары, мумкин тарсылдаган кыз болчусуң деп калат да. Анан кийин эле эме болуп калдың депчи. Ошондой көрүнгөнмүнбү же мен баягы ошондой мүнөзүм бар да, бир бетке чабар, бир нерсени баягы жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бетке айтып коймой жайым бар, ошондон көп баягы орусча айтканда страдайт этип калбай жагым да бар. Анан билесиң, бизге андай мүнөз жарашпайт да. Бирөөнү ачык айтып койсоң жаман көрүнүп калат экенсиң дегендей. Анан кийин баягы жашың өткөн сайын көздү карап, мен дагы куланып, баягы мүнөз деген өзгөрөт экен Назира. Мен ушу таң калганым себеби дегенде адамда эки мүнөз жашап калат экен да. Бул чыныгы өзүңдүн мүнөзүң, ал өзүңдүн мүнөзүң боюнча ичиңде калат. Кандайдыр бир убакта ошол чыгат да. Анан көбүн эсесин кичине баягы жасалма мүнөз дейбизби? Ошо менен жүргөнгө жашоо мажбур кылат экен. Ошондой болгонго. Себеби дегенде мен ошол тарсылдаган мүнөзүм менен көп жерден калдым. Бетке айтып коем деп эч качан фильмге тартылбай
четке чыгып калган күндөрүм да болгон. Эми мен аны жамандагандан кылган эмесмин да. Өзүмдүн мүнөзүм баягы туурасын айткан аларга жакпай калган да. Анан ошол мүнөзүмөн Чыңгыз чочулачу экен. Баягы мен айтып келатканым ошол атат, жана сенин биринчи сурооң. Анан баягы бир чети жактырам дейт. Боюң узун деп өзү дагы мүнөздөмөн жакшы берет да. Анан кааткыр эле күлүп каласың дейт, жаркылдап эле, туруп эле чартылдап эле урушуп каласың дейт. Аарайсың. Анан эле мунун мүнөзү кандай деп түшүнбөй жүрдүм дейт. Анан кийин түшүнүп айтып атпайбы, сени түшүнүш үчүн сен менен жашаш керек адам дейт да. Анан сен менен жашагандан кийин анан кулк мүнөзүңдү билип, анан бул мындай турбайбы деп ошентип калат экенсиң дейт. Анан жиниме тийбеген киши менен аябай жакшымын. Кичине жиниме тийип койгон киши менен дагы аябай жакшымын. Ошо. Анан сезимдерин качан билдирип колуңуз сурады? Кандай болду? Ал кезде кандай эле? Биздикилер азыр мындай love story деп асмандан секирип, бул жактан жасап, жүрөкчөлөрдү кылып, деги Алантон аянтасына чыга калып дегендей. Анда мага мороженое алып берип койсо эле, Чыңгыз мороженое алып берсе эле укмуш болуп. Бирок Чыңгыз ушундай эмгекчил, мен ар дайым айтып келем да. Чыңгыз деген ушуреки тетиги баягы ушунча бала кезинен баштап эле ушунчалык эмгекчил да, мындай бир ата энесине күч болуп жатып алып, же болбосо өзү аябай тектүү жерден уулу, ата теги абдан жакшы. Чыңгызды мынакей бүт ошол айылы билет, ата энесинин кандай экенин, бир туугандары кандай экенин. Анан ушу кичинекей кезинен баштап иштеп тың жүрдү өзүнө. Аябай тың жүрдү. Ошол кезде кечирип коем Назирка, бутуна ботинка ала албаган балдар бар эле. Анан Чыңгыз болсо ошол кезде эң мыкты кийимдерди кийинип студент кезде ошол окуудан кийин соода саттык кылып, тияктан иштеп, бияктан иштеп, өзү аракетчил болчу да, аябай изденип, дагы окугусу келип, мен юрист болом, мен адвокат болом, мен бул болом деп аябай ушуга кызыкчу да өзүчү. Ал деген өзү мектепте абдан жакшы бүткөн да. Анан ошон үчүн чоң окууда окугусу келип эле ушинте берчү да, мен чиновник болгусу келчү да. Анан кийин ата энеси тескерисинче балдарды айтат го, ай артист болбо депчи. А менин кайненем менен кайнатам барбайсың университетке, артист болосуң деп кетиришиптир да. Болбойм артист деп Чыңгыз ыйлайт. Болосуң, биз сени телевизордон көрөбүз, радиодон угабыз деп. Билгендей эле айтышыптыр да. Экөөтөн көрбөй калды бирок. Эрте каза болуп калышты уда эле. Чыңгыздын ийгиликтерин көрбөй калышты. Анан сезимдерин кантип билдирди сизге? Сизди сүйүп экениңизди, мындай колуңуз сураган эсиңиздеби? Ооба. Сүйлөшпөдүкпү, ыйлабайбыз деп. Мен ушул 8 айдан бери ушундай, билбейм, ушундай бизди аябай ыза кылып коюшту чындыгындачы. Мен аябай ыйлабай келип берейин деп ойлодум эле интервьюну. Аябай тим эле ушу ыйлабай туруп берейинчи деп чыгынып келдим эле, болбойт экен. Баягы жан дүйнөм мызаланып калыптыр. Мен азыркыга чейин ушинтип калчу адам беле дейм да. Бул мындай да, бирде жигит өңүнөт, бирде жигит жөө жүрөт дегендей, чыныгы мырзанын башына ушундай бир сыноолор болуп калат экен. Эми киши өлтүргөн жок, туурабы? Өзүңүзгө мындай бекемирээк, чыйрагыраак болуңуз. Кудай буйрса ушул чыкканына аз калды деп мен ойлойм. Жалпы эл дагы ошентип ойлоп отурат. Эгерде чында ошондой зомбулук болсо, ал киши эч жака кетип калмаган эмес, эми эфирин алкаган ал суроого кайтып келебиз. Ооба. Анан ушул Чыңгыздын ошо аял затына болгон мамилеси, мен калп айтып атсам, көргөн көрүүчүлөр калп айтпайт да. Ошол эки мынакей бир дагы аял кишиге айланайын антип катуу колунан сүйрөмөк тургай, катуу өзүң деле иштешип калдың, катуу кайрылбайт. Булардын укум тукумунан келаткан өздөрүнүн маданияты бар, аял кишиге болгон. Кайнатам раматылык ушундай тарбия бериптир. Булар аял кишиге
катуу да айтпайт, өйдө да карап сүйлөөгө тарбия берген да. Ушундай анан таң калганым ошол аял кишиге зомбулук кылды деп түшүп атпайбы? Анан бул акылга сыйбаган нерсе да. Анан азыр адамдын баары ушундай болуп калышыптыр. Билбейм, жүрөктөрү же ушунчалык ушу таш болуп калганбы деп да ойлойм да. Бир сезим деген нерсе адамзатынан жоголуп бараткандай экен да. Мен муну көп деле баамдай берчү эмес экенмин. Морек айтып атпайбы, акыркы 8 айдан бери мен кадимкидей психолог болуп калдым. Кадимкидей ошо психологдор менен көп иштештим. Баягы мени чакырып алышып, кеңештерин айтышты. Ушундай онлайн менен айтып берип атышты, баягы кеңешемелерин. Келиңизчи деп дагы чакырып алып, мага жардам берип атышты. Анткени себеби мен ошо катуу жүрөгүмө баягы катуу тийип кабыл алып жатып калдым да. Турбай эле жатып калдым, ошондо баягы эме кылышты да. Антпегириң турушуң керек деп. Ошо байкуш бир туугандарыбызга чоң рахмат. Бир тууган деген жакшы нерсе болот экен, Айзира. Бул бир туугандан өткөн, бир гана бир тууган күйөт экен да. Ошолор баягы жөлөк болуп, таяк болуп келе калышып. Бир тууган бул сиз тараптанбы же кайын журттарыңыздан? Албетте эми Чыңгыз тараптан, мен тараптан да колдоолор болот. Ушундагы Чыңгыздын баягы улуу байкелери, эжекелери, карындашы чуркап мына азыркы күнгө чейин ушу булар 8 бир тууган. Ушу жетөө тең баягы тикесинен тик туруп ушундай кабыл алып атышат. Аябай жаман. Себеби дегенде булардын канында, укум тукумунда болбогон нерсе болуп аткан үчүн катуу кабыл алышты. Ушундай бир сыймыгыбыз эле, ушундай бир эмеге кабылып калды деп. Бирок мунун баарын мен айтат элем, мунун баарын биз келген сыноо болгондон кийин Аллахым сүйгөн адамдарына ушундай сыноо берет дейт. Балки мунун артында жаман нерсе келаткан дейт да. Анан ошондон ушундай жолдор менен акырын алып чыгып кетет деп дагычы. Бул Чыңгыз сүйгөн пендеси Аллахтын, ошол үчүн ушундай болот деп. Элмира айым, арыз жазган жөнүндө сиз кимден уктуңуз? Мына жаз мезгилинде арыз түшкөн экен. Андан бери мынакей жай болду, күз болду, мына кыштын биринчи күнүндө олтурабыз. Дагы деле бул чечиле элекпи? Ооба. Чыңгыздын себеби дегенде биз арыз жазбайт деп ойлодук ал баланы. Ал бала мажбурлап, ошодеки немка дегенди мажбурлап алып барып жаздырткан. Мажбурлап калдыңыз. Демек, буга чейин телефон чалган экен да, сен ушундай зордуктаган экенсиң, сага арыз жазган атат, акчасын берип кой, тынч эле тарап кетели деген. Демек, телефон чалып болгон турбайбы? Ой, телефон чалып эмес, биздин кошуналар да жолугушуп эле, сүйлөшүп эле, ал жерде көп окуялар бар. Анан бул жерде ошол биз мен мындай эле жалпы жөнүнөн айтайынчы, биз бул нерсени күткөн жокпуз. Себеби дегенде, мисалы үчүн биздин эгер биз болсок ошолордун ордунда, биз андай ишке барбайт элек да. Мисалы үчүн мынакей 45-ке чыгыптырбыз, Чыңгыз экөөбүздөн 45 жашка чейин бир киши менен арыздашып көрбөптүрбүз. Арыз жазып көрбөптүрбүз. Мектептен арыз жазганда эле үйрөтчү арыз жазып, ошол боюнча эле калган, деги эле бир кишиге барып туруп арыз жазып көрбөптүрбүз. Экөөбүз эчтеке менен ишибиз жок. Ошон үчүн биз ойлодук да, эчтеке деле кылбайт булар, бизди баягы акча бергиле деп коркутуп атат, андан башка эчтеке кылбайт да. Мынчалык арыз жазып укмуштуу болуп кетерин билбей калдык да. Анан кошунаңыздар сиздин үйүңүзгө келдиби? Кошуналар ал көп окуядан Айзира. Мен түшүнбөй жатам да, Токотер жери сиздерге кошуна келди. Ошентип Чыңгыз Мамаев эмканы зордуктаптыр, биз арыз жазган атабыз деп сиздерге кайрылды. Ооба. Анан Чыңгыз байке албетте айтты. Каяктан айтып отурсуңар? Эсиңерге келгиле, каяктан зордуктоо деди да, туурабы? Туура. Анан бул ошол бойдон эле бүтүп кетет деп ойлодуңуз. Чыңгыз айтты, эмка переживать этпейле кой, эч кандай эч нерсе болгон жок, жашынакай эле отура бер. Мен өзүм барам, арыз жазылыптыр мага, мен барып келейин деп барса эле камап салып атышпайбы? Чыңгыз барды да, эмне болуп атат бул жерде, мен жөнүндө арыз түшүптүр, эмнеге мындай арыз түшүп атат, бул деген жалган, жала, мындай кылган жокмун деп барса эле анан кийин камап коюп атышпайбы? Өзү барды да Чыңгызчы. Өзү барды. Анан эмне, өзү барды да. Анан ошондо камап коюп атышпайбы? Анан бул жерде мындай болуп атат да. Менин эле күйгөнүмчү, ошо эмне үчүн камап, камабай деле
макул арыз жазыптыр, түшүптүр, камабайт эле, сот болуп камабайт эле эметсе Чыңгыз эч жака качпаган эмеспиз да биз. Барат элек, ооба деп сүйлөшөт элек, барып турат элек сотуна, мойнуна албай, ушинтип аткан кишини мисалы үчүн эми билбейм, мен деги эле сот иштерине түшүнүгүм да жок, чарчап да бүтүп турмун бул нерселерди айтып берипчи. Анткени мен 8 айдан бери баягы интервьюларга берип, өзүң көрөсүң, берип калып атам, анан айтсам дагы туура эмес болуп калабы дейм. Мен өзүм чындыгымды айтам, анан аны деген тияктагылар, адвокаттар сүйлөбөй эле коюңуз дешет экен мисалычы. Мен түшүнбөйм да, анан биз баягы кыргызча эле ал анткенде мен минткенде ал антип деген ал жерде карабайт экен. Ал жерде факты менен экен. Анан булар да моундай болуп атат деп. Чыңгыз биологически таптаза. Экспертиза жүргөн турбайбы? Биологически таптаза, Чыңгыздан эч нерсе табылган жок. Немка отказ берген, абсолютно отказ берген анализ тапшыргандан. Ал экспертизадан өткөн жокпу? Өткөн эмес. Ошон үчүн бул жерде бир эле аялдын сөзү менен камалып атат Чыңгыз. Ал чындыкка жатса? Жатса экен. Ошентип баягы эми мунучу мен кылып атат, ачык эле айтыңызчы. Эмнеге кимдин куйругун бассыңар? Бир чиновниктин баласы эмес, бир кызмат талашып, же бир билбейм, бир мүлк талашып, же бир жерде билбейм да, мен түшүнбөйм да. Ушул бир театрга кызмат кылган, элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти кимдин куйругун тебелет? Эмне болдуңар? Эмнеге ушундай болуп атат? Сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Ошончолук эле кошунаңарга зыяныңар тийди. Эмнеге бул мондай бир мындай кино болуп атат да мен үчүнчү? Бул жерде өзүң айткандай, Назира, сен бизди деле канча жылдан бери тааныйсың, мынакей. Аяк эле немебиз 17 жыл болуп кетиптир. Ушул жылдан бери Байкеңди деле жакшы тааныйсың. Биз байкуш кичинекей акчабызга ыраазы болуп, ошо кичинекей 5000 сом зарплатага жашап, ушунча жылдан бери, көйгөнүн 2 ай болду го. 5000 сом менен ушунча жылдан бери жашап, эч кимге зыяныбыз жок, бир кишиге бир немебиз жок. Экөөбүз эптеп ушулардын баарын, кичинеден тапкан акчабыздын баарын үйүп жыйып алып, бирден кирпич сатып алып, үй салып балдарыбызга, момундай кылып ушинтип жүрдүк. Бир кишиге неме кылбайчы. Анан өзүң айткандай, же бай болуп кетпесек, же эме болуп кетпесек, мен ойлойм да, бул жерде ушул бир гана ушул акча проблемасы болуп калды. Чыңгыз баягы мынтип иштеп атса, кичине баягы жок, бир кичине коркута калып, анан бир аз акча ала калып, ишимди бүтүрө калайын деген эле варианттар болуп кетти. Ал тарапта күткөн жок, мынчалык чоң окуя болуп кетерин. Менин оюм ал. Мен оюмду айтууга милдеттүүмүн го, эми оюбузду айта албай калдык азырчы. Анан менин оюм бул деген ошо кичинекей эле бир, кенедей эле бир сумманын тегерегиндеги чоң нерсе жаралып кетти да. Мен бир гана муну Кудайга койдум. Баягы Алладан ыйык эч нерсе жок. Бул Чыңгыздын ата тегинин бар, ошол чоң молдо болушкан, өзү Кудай деген бала. Ошол молдо аталар менен араб тилин окуп, этегин кармап чоңойгон бала. Аллахым сүйгөн бала өзү. Ошол бир гана Кудайга койдум. Биздин ыза, менин балдарымдын ызасы бир гана Кудай жеткирип калсын дейт элем. Ал немкаңар Германияга кетип калды деп окуп калдым бир интернет булактарына. Сот иштери болбой жатып, ал кантип кетип калды? Буну кантип түшүндүрүп бере алды сиздерге? Адвокатыңыздар болобу, же жанагы тергөөчү, бул кандай каралат экен бул? Ошондо кетип калса болот экен, арызды жазып коюп. Болгон үчүн кетип калды го. Эми бул жерде кимдин эмнеси ойноп кетти билбейбиз да. Деңси кетпеш керек болчу деп бирөө айтат. Кете берсе деле болот деп бирөө айтат. Ал башка эмен жараны болгондон кийин кеткенге да укугу бар деп да айтышат. Бирок ушунча ишти кылып коюп кетирбеш керек болчу да. Бул жерде мындай болуп атат да, бирөө келди, кымгутту салды, кыргыздар эле өзүнчө мушташып атабыз. Бирөө келип эле момундай кылды деп жала жапты да кетип калды. Ортодо эле биз мынтип кайнап калдык да. Элмира айым, айым катары жолуга алдыңызбы? Сенде де бала бар, менде де бала бар. Кел сүйлөшөлүчү десеңиз эмне? Өзү чакырат ал мени. Өзү чакырат, келсин дейт. Кыргыз болсо барып,
Айланай, эмне болду? Чын эле ошондой болду. Айтчы, келчи. Экөөбүз чай ичип сүйлөшөлү дейт элем. Анан ал немец болсо, немка болсо Айланай. Тилиңер түшүнбөй отур. Жок, ал орусчаны сонун 100% сүйлөйт. Анан калп эле түшүнбөгөн киши боло берет экен да. А болбосо 100% орусчаны сүйлөйт. Анан мени чакыртыртат. Буларды карабайсыңбы? Мени чакырат. А мен болсо эмне? Өзүм араң турсам, анан эч кимге айтпай, кой макул, ушул бүтүрөйүн деп аткан окшойт. Мен барып келейинчи деп алып анан барам да. Анан өзүм барып, эмне болду болуп, анан кийин мен Чыңгыздын карындашын ээрчитип алдым. Анан жалгыз кантип барам, анан жүр ай барып келеличи, чакырып атат деп. Анан анын подружкасы айтты да, жүрүңүздөр, чакырып атат, сүйлөшөм деп атат депчи. Анан макул деп бардык. Барсак курсагы ушундай ачка экен. Жана немка. Бир гостиницасын төлөй албай жатыптыр. Окуй, аферист неме го дейм, бул мындай издеттиңерби мындай? Ооба, анан курсагын ошол жердеги управляющий кыздар деле айтты, эже деди. Мынакей же баласын бага албайт, же өзү нормальный жашай албайт. Мынакей тиги холодильниктен тамак аштын баарын уурдап жеп атат деди. Ошентип биз барыпсак тамак алып келгиле дептир. Мен киргизген жок. Мен эшикте турдум. Эмне деп атат дедим. Анан тамак алып келгиле деп атат деди. Анан эле баягы кокуй мейли алып келели деп эле тиги күйөө баламды айдатып эле бас кокуй десем эле Файза бар экен маңдайда. Файза барсам очередь ушундук. Ай кечирип болочу, алып алайчы, шашылыш болот эле деп алардан суранып. Анан кийин куурдак жейт экен. Анан куурдак жейин деди, муну жейин деди. Анан аны жейин дегенин баарын алып алып газированный суу ичпейм дептир, аябай заказ бериптир. Анан тамак аштын баарын алдырып алып бардык. Менин келе солугумду ушундан көрбөйсүң. Бул дагы бир жолу жок, мен ошентип барам. Бул ошо биз болбой эле кыргызып келебиз да. Анан бардык. Барып ошентем, анан кайынсиңдим байкуш дагы мынтип коет. Жүрү бер дегени береличи деп, ал байкуш деле неметип жүрөт. Экөөбүз тең жүрөгүбүз ооруп, улам дары ичип коебуз. Ал да микроинсульт алып калды, мен да микроинсульт алып калдым. Экөөбүз дарыбызды ичип коебуз, суубузду ичип коебуз да, эч кимге айтпай урданып барып иш бүтүргөн атабыз да оюбуздачы. Анан десек, такси чакыргыла жүргүлө РОВДга барып мен заявление жазам, жанагы дуулат дегенге деди. Анан чото түшүнбөй калдым. А дуулатка эмнеге заявление жазат экен дедим. Анан кайынсиңдим ортодо сөз ташып жүрөт да байкушумчу теге. Мени кирбе деп коюптур да, мени киргизбе деп эле кайынсиңдим менен сүйлөшүп атат. Анан ал айтты да, дуулатка эмнеге арыз жазат экен десе, Чыңгыз эмес, дуулат мени зордуктаган деп жазам деди. Анан кийин биз таң калып эле, эмнеге деп эле анан ушинтип эметип калдык да, десек эле ушундай, ай мейли эмне жазса да жазсынчы, бас жүрөк. Алып баралы, такси чакыргыла деди. Такси чакырдык. Анан кийин таксиге отургузуп алып барды Свердловский РОВДга. Алып барды бизди. Алып барып туруп, адвокатын чакырып туруп, мынакей мени угрожать этип алып келишти. Деп туруп, мени милицияларга салып бербеди. Мен эмне кылдым? Эртең 9-дан бери тамак ташып, чуркап, деп кетип тургула, башым ооруп атат, уктайм деди. Ошентип жүрүп келип туруп, анан балдар айтты. Эже, сиз эмнеге мынтип барасыз? Ай чакырып атса барам да. Чакырган жокмун мен, издеп келиштир дебеди. Анан кийин издеп келип биз эмне жиндеп элек, сенин каякта жашарың кайдан билет элекпиз? Мына подружкаңан айттырган турбайсыңбы? Деп анан ошондой кылабыз. Анан балдар айтты. Эже деди. Хорошо деди, сизди түшүнүп атабыз деди. Күйөөңүз тиякта жатса эмне кыларыңызды билбей чуркап жүрөсүз. Эми буга деги эле ушуга жолобой эле койгулачы. Барыңыз. Мен ошол жерде түнкү саат 11ге чейин допрос берип отурдум. Эмнеге бардыңыз деп. Айланайын, тамак эле алып бердим, башка эчтеке кылган жокмун. Тамак алып бердим, курсагын тойгуздум. Кайра келдим. Ушул эле болду меники. Ошондо бир эле жол көрүпсүз да? Мына бүттү, бир эле жол көрдүм, еще мени барып каматып салайын деди. Анан ошондон кийин кой дедим да, алыс болуңуз деди, алыс эле болдум. Ошол боюнча жолуккан жоксуз, байланышкан жоксуз.
Элмира айым, эске телефон чалып келиңиз, кенен маек кылалы, бир тууганча отуруп сүйлөшөлү десем эле сот иштеринде жүрөм, азыркы биякта жүрөм, тигил жакта жүрөм. Ушундай учурда тааныштар чаа калат экен, мынакей бул жака акчам кетип атат Назира деп, мындай бир аял катары боорум ооруду сизге, чынымды айтсамчы. Мына ушул азыркы процесс боюнча айтып берсеңиз, кандай болуп атат бул нерселер? Кайрадан сот иштери башталдыбы? Тыянагы эмне болот экен? Бир эле мен эмес, бүтүндөй эл күтүп жатат. Ушул калыс чыкса экен, ушул биздин балабыз, уулубуз чыкса экен, эркиндикке үй бүлө бакырасын жанына барса экен деген ар бир ушул тааныган Чыңгыз Мамаевдин жүрөгүндө бар да бул нерсечи. Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздөн угабылчы. Ооба, азыр Чыңгыз баягы эмеге кетти, кайра артка кетти сот иштери. Ошо РУВДга кетти, следовательдер кайра башынан баштап иштеп башташат. Себеби дегенде туура эмес статья берилген, туура эмес камалган. Ошонун баарын экспертизаны карашат, ар жак бер жактын баарын кылышат. Болгон окуяны кайра башынан баштап карашат. Анан бул жерде менин ушул моменттен пайдаланып айтып кетейинчи, Назирка, эме да. Эгер Чыңгыз ошол ишти кылган болсо, мен биринчи ушинтип чуркап Чыңгызга ишенбесем, ушинтип чуркап, ушинтпей баягы башың колуң менен кылганды мойнуң менен тарт деп коет элем. Мен ушуреки 200% ишенген үчүн Чыңгызга, ошо Чыңгыз деген чындыгында баягы баарын эле билип каласың да. Чыңгыздын мен кайсы жерден мынтип калпайтып мынтип койгондо да мынтип каласың, калпайтпайт. Анан керек учурларда кээде барган жокмун аяка деп койсо, мисалы үчүн балдар менен тияк бияка барса, жок аяка барган жокмун деп койсо да билип калчумун да. Сен менин ичиме кирип алгансың, баарын билесиң деп ушинтип билип калат. Анан МК деди да, мени бир эле карады да, МК депчи. Деп билесиң да деп эле ушинтип эметип койду. Жана камерада экөө жетелешип жүрбөйбү? Ал кантип түшүп калды ал камерага? Ал жерде кукольный театрда камера бар да. Анан ал камерага ошол биздин двор полный, тети кукольный театр полный аркасынан бери тартат экен. Камера. Анан ошол жерден тиги баласын жетелеп немка гулять этип баласын жетелеп келатса, Чыңгыз келатат да. Экөө Чыңгыз магазинден келатат. Анан экөө жолугуп калып ошол жака баягы Чыңгыз сүйлөп баратат. Билесиң да, творческий адам да. Анан Чыңгыз дагы мен азыр ойлойм да өзүм эле. Чыңгыз да биз деген эме англис тил эмес, немис тилин өткөнбүз да. Анан экөөбүз wie heißt du, was ist das деп калчубуз. Анан кийин ошентип болуш керек деп эле ойлоп атам да, тамаша кылып, wie heißt du, was ist das болушуп. Анан ушинтип анан жок, мындай экен. Ал жерде сүйлөшүп кетип баратып эле, анан кийин Чыңгыз баягы мынтип эле эме кылып эле ага уважение көрсөтүп мынтип өтүңүз деп коюптур баягычы, басып келатып экөө. Анан Чыңгыз бияка кетиптир, кукольный театрга. Бирөөнү көрүп калганбы, бияка кетиптир балдарга. Тигил кайра баласын ээрчитип алып эле артка кетиптир. Ээрчитип алып эле. Бул жерде видео камерада эч кандай эч нерсе жок, жөн эле мажурлап колунан сүйрөгөн же эч нерсе. Жок, эч нерсе. Анан мен эле күлгөнүм ошону монтаждап барып алышып, ошол камераны барып ал дагы оригинал эмес да. Ошол тиги кароолчуга эметип турупчу. Каралуучуга көрсөтүңүз деп туруп анан кийин соткага тартып алган да тигиничи. Телефонго тартып алган дагы келип анан шашып тарткан, анан баягы секунд мынтип үзүп көрсөтүп коюшкан да, мына көрдүңөр басып жүрөт. Факт что басып баратышкан ошол жака деп койду да. Эми бул жерде баягы билинип эле калды. Аябай пландашыптыр. Аудио записьтерибиз бар деп. Аябай пландашыптыр. Мисалы үчүн жүрөгүндө кара ниети жок киши экөөбүз сүйлөшүп атсак мен телефонго тартып албайм да, жаздырып албайм да, Назира, извини. Просто башынан баштап булар план түзүп алып эле акырын иштеп аткандай да. Эми айтып атпаймынбы? Кудайга койдум эми баягы мен же аларды жамандабап, же аларды укмуш кыла албайм. Мен өзүм башында ушундай биринчи таң калдым, ызаландым, ыйладым, момундай болдум. Эми бир гана ошо менин
биз баарыбыз пендебиз, ошо кылып аткандар да пенде, ошо кетип калган немка да пенде, ошол соттор отуруп алып чечип аткан соттор да пенделер. Алар бир гана Кудайдын жазганы менен болобуз да баарыбыз тең. Мынакей экспертиза таза чыкты. Немка экспертизадан баш тарткан экен, анткени ал жерде экспертизадан зордукталбаган туурасында тыянак чыкмакты, туурабы? Ал баш тарткан экен, Чыңгыз Мамаев таза чыккан экен, камералар көрүлгөн экен, экспертиза. Эми чындыктын баарды ачык, мындай прозрачный айнектей мындай көрүнүп турса дагы ошону көрбөй жатабы? Мен ушуну сурадым да. Эмне себептен десе, менен турбайбы, зордобогону, тийишпеген көрүнүп турбай. Алдан ары анын кыйнаштын эмне кереги бар деген суроо да. Бул деген чоң резонанс жаралып кетти. Баягы чоң ушундай болду деп дүңктеп кетти деп баягы. Эми ушуну аябай карашыбыз керек деп алышты өздөрү. Дагы бир сөз бар да, эл аралыкка өтүп кетпесин же эл аралыкка өтүп кеткенби? Бул кандай болуп калды бул процесс? Мен түшүнгөн жокмун, ал жагын түшүнбөйт экенмин. Бул жерде эл аралыкка өткөдөй биздин өзүбүздүн мамлекетте болуп аткан окуя болуп атпайбы? Ооба. Анан кийин бул жерде мен ойлойм да, биздин кыргыздар биякта болуп аткандай, кыргыздар өзү эле чечип, өзү эле бүтүрүшөт. Бир гана нерсеси ушул жакшылап тастыктап тактайлы деп аябай иштерин мыкты аткарып атышкан го. Маселен мындай да, жеке. Сүйлөштүңөрбү? Эмне акча сурап атабы, ачык эле. Мына бергиле Чыңгызды чыгарабыз деп бир мындай сүйлөшүүлөр болду. Жөн эле кыйнап атабыз силерди. Жок, биз өзүңөр бериңер келбей жатабы? Биз жакта чындык, биз актаганбыз. Чындык сөзсүз түрдө биз жакта чындык бар деп, мисалы үчүн ошореки тигилер сураган сумманы берип коюп туруп деле макулдашып кетип калсак болмок. Алар канча сурады? Аз эле сураган. Просто ошентип макулдашып алсак болмок. Бирок мен баягы ызаландым да. Неге биз акча беришибиз керек? Балдарымдын ырыскысын мен эмнеге беришим керек? Менин кызым азыр ушу биз кышка чейин операция кылып алалы деп жүргөнбүз. Кызымдын бүт баары билет, жүрөгү ооруйт, 2 клапан иштебейт. Ошо кызымды операция кылабыз деп биз эптеп акча чогултуп атканбыз да. Анан атасы менте отуруп калды. Кызым болсо азыр как раз ошо кардиологияга кетти бүгүн. Жат деп айтыптыр, пока жата тур деп. Биз мынакей ушул убакка чейин кылып калыш керек элебиз. Ага да бир 500 000 сомдой акча кетмек. Анан момундай болуп калып, Чыңгыз өзүн күнөөлөп азыр мен ушу баламды немесин эметпей деп. Анан мен ызаландым да, ушу мен баламдын операциясына чуркап жүрсөм, анан каяктагы бир немкага темселеп келген деп айтайын, катуу тийсе катуу тийсин. Ошого мен акчаны берип коембу, балдарым ырыскысын. Эчтеке болбогон нерсеге. Макул берип да койсом болмок. Берип коюп туруп эле, макул ушул эле акчабыз, ага мен алып кет да бизди жайыбызга кой деп. Бирок элдин баары ойлоп калат эле да, булар иштин баарын кылып туруп анан акчаны берип коюп, мына азыр деле айтып атышат. Анан аны берип койсок таза айтышмак да, мынакей берип коюп мынтип алды, тигинтип алды деп. Бирок мен дагы бир жолу айтам, ошол айтып аткандарга да кайрылам. Унутпагыла, баарыңардын башыңарда турат. Кудай таалам баягы жазаласа жаман, жөндөн жөн айыбы жок кишини өтө күнөөлөй бербегиле. Баягы мындай иштин тим эле кошо ошол экөө менен чогулуп баргандай сүйлөп атышат кээ бирөөлөр. Чыңгыздын дарегине айтылган жаман сөздөрдү укканда ушундай башында аябай таң калдым элдерге. Эмне үчүн ушунчалык биз, мисалы мен бир киши комментарий жазбайм, өзүм творческий адам болуп туруп. Ушундай отуруп алып туруп баягы шапылдатып, манжаларын лакылдатып жазышат экен, ушундай бир шундуктуу сөздөр менен. Анын баары бизге канчалык деңгээлде катуу тийди. Мен бирөөнүн үй бүлөсүнө жаман дарек жазмак тургай, бирөөнүн үй бүлөсүнө эч кандай кеп да кылбайбыз. Биздин үй бүлөдө бирөөнүн үй бүлөсү тууралуу биз өзүбүз менен гана, өзүбүз дагы бир жолу айтам, өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз согуп жашап келатканбыз. Ушундай бир кырсык болуп калды. Мындай кырсыкты эч ким башына салбасын. Бирок
мен ойлойм Чыңгыз экөөбүздү бензин чачып туруп эле өрттөп бийип жок кылбасаңар Чыңгыз чыгат Кудайым буйрса. Дагы биздин келечегибиз алдыда. Биз дагы чыгармачылык менен иштеп, дагы Кудай буйрса элдин алдына тартуулай турган эмгектерибиз толтура. Маселен азыркы учурда абал кандай экен? Жолугушуп турасыздарбы? Жолугушуу мындай уюштуруп турабыз. Айына канча жолу барып жолугушуп турасыздар? Жок, жолугушуу жок. Барганда баягы телефон менен сүйлөшөбүз. Отурубуз телефон менен аны кинолордон эле көрчүкөмүн азыра. Баягы кинолорду көрүп алып телефон менен ушинтип көз тиякта отуруп, биякта отуруп сүйлөшкөндү көрүп калчумун. Бизде да барып свидание кылат, ошо телефон менен сүйлөшөбүз. Ошо бири-бирибизди мындай расстояниядан көрүп сүйлөшүп келем. Балдары сагынды. Балдар менен жолуктурган жокпу ошол? Жок. Өткөндө сотко ала барып, жок дегенде кетип баратканын көрсүнчү деп эки баламды сотко алып барсам, алып барбай эле койсом болмок экен. Ошондон кийин балдарым дагы бир топко ооруп калышты. Көрсө аябай сагынып турган эмелерди атасына жолотпой коюшту да. Тиги бетинен өбүп алайынчы баламдын десе жолотпой коюшту да. Чыңгызды бир чоң бир бир преступниктей кылыпчы. Кылмышкердей, Кылмышкердей кылып. Анан ошон үчүн ичим ооруп калдык, кап алып барбай эле койсом болмок экен эгер мындай кыла турган болгондон кийин. Кеңешип көрдүңүзбү? Кыргызстан боюнча өтө күчтүү мен билген адвокаттар бар, өтө күчтүү адистер бул тараптарда. Бир отуруп кеңешип көрдүңөрбү? Ооба, биздин адвокаттарыбыз ошо башында баягы мурда кийин биз өзүбүздүн укугубузду билбей, ушинтип укугубузду билбеген үчүн төбөлөтүп атпайбызбы? Укугубузду билсек, башынан баштап эле киришпейт белек. Анан ушул көп түшүнбөй калдык да. Анан неме деди? Адвокаттын кереги жок, жөн эле мындай деле сүйлөшүп, эмне кылып, жанагындай мамлекеттик адвокаттарды жалдап эле, государственный адвокаттарды жалдап эле, мындай кылабыз. Эмне кыласың адвокатка акча коротуп? Тигибу деп кеңеш беришти. Кээ бирөөбүз айтты баягы, жок адвокат керек ай деп. Анан мен баягы кеп кеңеш тугуп, Чыңгыздын да бир туугандар айтты, жакшы күчтүү адвокаттарды жалдайлы деп. Анан адвокат жалдадык. Кудайга шүгүр, кыздар балдар жакшы иштеп берип атышат. Эми бул жерде башкысы ушу адвокаттар тастыктап берип атат кандай экенин. Мындай окуя болбогонун бир гана ошолор жеткирет экен да. Анан дагы бир жолу айтам, бул жерде кандай болгон күндө дагы мейли 8 айбы, мейли 9 айбы, 10 айбы, акыры чындык жеңет Кудайым буйрса. Аз калды деп күтүп атам, буйрса ошо Чыңгыз дагы. Ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген жана эл артисттери дагы чогулуп алып, ушул башында Күмөндөр Абылов жана башка артисттер топтоп алып, ушул үй камагына чыгарабыз, ден соолугу начарлап кетти, маданият чөйрөсүндөгү инсан ушу Чыңгыз Мамаевди кордобогула, кыйнабагыла, жок деген үй камагына чыгаргыла деп бир чыкканы эсимде бар да. Ушундай артисттер колдоп жатканын сезип атасызбы өзүңүз? Ооба. Мен ошол экилерди ушул нерсе жакшы суроо берип калдың, унутуп баратыптырмын чындыгында. Мен азыр мага мындай баягыда бир айтып атпайбы, ошону жакшы айтты. Сага азыр таарынып да кереги жок, сен кандай кылсаң биз көтөрөбүз дейт да. Чын эле экен да, себеби дегенде ушундай бир кызыктай абалда турам да мен азыр. Анан бул эң башкысы учур театры, Чыңгыздын театры, эң башкысы ушу Чыңгыздын театры колдоп, директору Шаршыбек байке баш болуп, ушу Шаршен агай өзү ушу театрын ээрчитип алып, мынакей балдар биздин ушундай коллегабызды колдойлу дешип, ушу азыркы күнгө чейин акча жагынан дагы балдарыңар кантип атат, Чыңгыздын оорусу мынакей реанимацияга түшүп калып, аз жерден калды Чыңгыз. Мына Чыңгыздын оорусу ошого да дарылансын, эмка жалгыз калдың, эми монтип балдарыңды багышың керек деп Чыңгыздын дарысына балдарыңа бир аз жумша деп акча тыйындан жардам берип атышат. Чоң рахмат.
Анан ушу Чыңгыздын ага эжелери, Күмөндөр байкем, бакушум десе ушу Чыңгыз менен Чыңгызды 17 жашынан алып кетишип жеңемеко аябай тарбия берип өстүрүшкөн да. Айтып атпайм, Чыңгыздын атасы. Билбейм, алып кетти артист кыл деп кош берип коюптур да. Ошондон баштап жеңем айтып атпай, шапка алып берип койсом деп жактырбай кийбей, мен өзүм сатып алам, акчасын да бергиле деп. А мен кичке экен деп шапка алып келип берип атпайм дейт сатып. Ошентип кичинекей кезибизден баштап колубузда болду эле деп алар чуркап, ушундай кантип болсун деп алар дагы теригип чуркап жүрүшөт. Мындай болбойт эле деп. Анан бүтүндөй айылы Чыңгыздын курсташтарыбыз, жакшы санаалаштарыбыз, достору, Кудайга шүгүр, бул биз Чыңгыз жакшы кадыр барк күтүптүр. Мен айтып атам, Чыңгызды мурда бир 50% адам тааныса, азыр Кыргызстан бүт бары ушул окуя менен аябай таанылды деп күлүп атпаймынбы? Өзүнүн бир эмеси бар экен. Бир нерсеге кабылып калса, мындай бир топко өзүнүн бир эмеси бар да, студент кезде ооруп калды да. Анан эме жуктуруп алыптыр, сарык. Азыр ошо хронический гепатит деп өткөндө эмеси чыкты. Диагноз чыкты. Ошол сарык күчөгөн го деп атам да, ооруп атат да. Анан мынтип больницага 10 күн жатып эле чыгасың го, анан 3 ай жатты да. Анан аны жаап салышты. Решетка кылып элечи. Биз сүйлөшүп жүргөнбүз да. Анан барып мынтип дагы деле мояктан сүйлөшөбүз экөөбүз бири-бирибизге мынтипчи. Анан 3 ай чыкпай эшикке. Анан айтат, мынтип колдору мынтип берип кетет дейт тамагымды. Мынтип алып калып жейм дейт. Анан врачтар кирип эле баягы эме кылышат дейт. Анан өзү айтып атпайбы, өткөндө ошону эстеп атат да. Билесиңби, мен баягы ооруп жатып калганда да 3 ай камап салышпады эле. Мен бирдеме кабылсам ушун көпкө чейин ушундай экем депчи. Анан чын ушу өзү жаш болсо дагы ушунчалык Чыңгызды колдогондор, өзүнүн адамгерчилик сапаты менен көп кишиге жакшы мамиле кылгандыгы үчүн Чыңгыз өзүнүн Чыңгыз Мамаев деген атын түптөп коюптур. Мен ушунда араң баа бердим, Назира. Мен мынтип койчумун, Мамаев болсоң өзүңө Мамаевсиң, сен звезда, мен звезда болду деп койчумун да. Анан десем күлүп калчу да. Анан экөөбүз курсташпыз да, бизде ата-андашу деген бар. Анан кийин ал заслуга алганда биринчи алдым депчи. Анан күлүп калабыз да, анан ай молодец сен ал, аял киши ошо да, күйөөм жакшы болуп турсун деп. Анан ой сен ал, мен албасам койдум депчи. Анан ушундай бир жакшы күндөр, жакшы мүнөттөрүбүз. Анан эметтим. Ошол звезданы алып алгандай экен. Жан дүйнөсү кантип атат? Ал чыгармачыларда мен ал киши менен 2 жыл алык кыл жана мезгилде иштешип калгам да. Жөн сиз чогуу айтып атпайсызбы, тукумунда жок. Чынында эле ал инсан өзгөчө болчу. Назирка деп көздү карап, суукта пальтосун бере калып, мындай кыз жандуу эркек дароо эле көрүнүп калат да, ал андай эмес эле да. Андай бир зөөкүрдөй мен элестетпейм. Мен таң калдым, чынында эле дароо эле ошо жөн эле бул подстава, бир жалагоо деп эле ойлоп койгом, бирок мынчалыкка созулат деп өзүм деле ойлогон эмесмин да. Анан ошол кишинин азыркы абалы кандай экен? Эми сиз телефон аркылуу да сезесиз да, кандай болгон күнөдө экөөңүздөр чогуу канча бир жыл жашап койдуңуз да? 25. 25 жыл чогуу жашап, ал инсандын сиз жан дүйнөсү кандай экенин азыр сезип турасыз. Ошол боюнча кеп кылып анан жыйынтыктасак. Ооба. Рахмат. Чыңгыздын абалы могу бир 2 айга чейин, 2 ай камалбады, баягы 2 ай камалганда ошо кыймылдабай эле жатыптыр да ошол жактачы. Айтат, мындай таң калдым дейт да. Башында чочуп Чыңгызчы кантип болсун жок деп кыйкырып, ушинтип эметип баратканын көрүп калдым да менчи. Баш коргоо чарасынан кийин 2 айга камабады. Ошондо мен ушунчалык азыр биз барып мынтип эмет кылып эле Чыңгыздын күнөөсү жок болсо кетет да деген сыяктуудай бир неме алып, анан ошо 2 ай жатты. Анан оорусу күчөп кетти. Азыр оорусу чындыгында абдан мындай өрчүп кетип, азыр ошо оорусу менен алектенип калды Чыңгызчы.
капельница алат, аякта карап атышат, капельница алат, укол алат, каны 60-ка түшүп кетиптир гемоглобини. А 50-ге түшкөндө адам комага түшүп калат экен. Мен баягы кыздардан угуп жүрөгүм түшүп калды. 60-ка түшүп калып, адышка болуп, ушу баспаса да адышка болуп, жата албай калдым дейт, отуруп эле калдым дейт. Биз бер жактан кыйкырып, чарылдап больницага жатып чыкты. Анан кийин ушунча адамды жеткиргендин өзү жаман го дейм да. Эми Кудайым ошол биздин сотторго дейбизби, следовательдерге дейбизби, ушул Чыңгызды жалпы жөнүнөн карап аткан пенделерге, инсандарга Кудайым насип берип, ыйман берип, ушул жакшы жагына чечилип кетсин деп күтөм. Себеби дегенде бияктын соту эч нерсе эмес. Анан тигил дүйнөгө барганда тияктын сотунан абайлашыбыз керек да баарыбыз теңчи. Бияктын соту жөн эле сот, макул, ошондой болсо ошондой болду. А бирок баарыбыз тең, бир гана мыяктын сотунан коркушубуз керек да. Ошон үчүн ошо иштеп аткан баарына да айтам, абайлап мамиле кылып, абайлап баягы Кудай деп кичине Кудайды таанытып жүрүшүбүз керек экен да. Рахмат Эмирайым. Замандаштар, мына ушул менен биздин маек үстү жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин коногубуз баарыбызга белгилүү Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Элмира Тагаева актриса жекебиз болду. Маектин алкагында көп сөздөр айтылды. Учурдан пайдаланып сизге рахматымды айтамын. Кийинки маегибиз сиздердин ушул азыр үйүбүз бүтөйнөп калдык дейсиз. Ошо үйүңүздөрдү бүтүрүп, үйүңүздөрдүн төрүндө Чыңгыз Байкем болуп чогуу бир жакшы маек курабыз деген ойдомун. Жакшы жылмою менен бул нерсени баардымдай артта калган бир тарых катары мындай эстеп ушундай болгон эле деген кеп менен бир жакшы маек курабыз деген ойдомун. Сизге мен эмне каалаймын? Ден соолук каалаймын. Жанагы эме экен да, аял киши ушунчалык күчтүү экен, ал төрөттөн билсе болот экен да. Ошол төрөткө чыдаган айым жарык дүйнөгө нарсени алып келген өтө күчтүү инсандар экен да. Мен сизди ошондой күчтүү адам, аял катары азыр көрүп отурамын. Кудай буйруса бул күндөр артта калат. Сиз айтмакчы, сиз жасаган иштер, чогуу жасаган иштериңиздер, эмгегиңиздер, чыгармачылыгыңыздар али алдыда. Чоң бийиктиктер Кудай буйруса сиздерди күтүп жатат. Рахмат сизге жеке. Чоң рахмат Назирка, силерге да ишиңерде ийгиликтер болсун балдар. Чоң рахмат бар болгула. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Биздин каналга катталып кызыктуу маектерди, кызыктуу рецепттерди жазып алып, үйүңүздөргө, жакындарыңыздарга бышырып, жакшы маектердин жана дасторкон үстүндө олтуруп алып, бир үй бүлөдөгү маанилүү бир нерселерди кеп кылып дегендей, үй бүлө очогуңуздар өчпөй, үйдө тапчыкалар көп, үйдө жакшы гана сөздөр сүйлөнсүн. Наалганды токтотолу. Эгерде негизи менин каналым үй бүлөлүү инсандар көрөт, наалганды токтоткула. Анткени наалган эненин балдарынын келечеги аябай оор болуп калат. Тескери батаңыздарды берип, балдарыңыздарды колдоп, дайыма позитивде, жакшы маанайда, жакшы нерсе, жакшыны гана чакырат. Көрүшкөнчө, рахмат.